Койду зорго алып келди го, Чарчатты байкемди. Biz Sarыкүнгөй жайлоосундабыз. Бул жайлоо Кичикемин районуна караштуу. Кичикеминдин Sarыкүнгөй жайлоосунда Шамил мырзанын койлорунан кабар алганы келдик. Азыр бул жакта Шамил мырза, бул жак конушу ушул жер экен. Августтун аяк чени буюрса биз сиздерге мына ушул экран астында турган койлор боюнча кабар беребиз. Шамил мырзанын бул жакта бир короо койлору бар экен. Азыр бир туугандар топтолуп келди. Буюрса эркек козуларны, койлорду көрсөтүп беребиз, кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Ишеничтүү короолордон козу алам, козго чыгара алам дегендер болсо, байланышыңыздар. Азыр биз бир четте маалыматтарды толуктайбыз. Негизи мындай сапаттуу койлорду кармагандардан да кеңеш угуңуздар. Баарын аягына чейин көрүңүздөр. Кээде сиз билбеген маалыматтар айтылып калат буюрса. Азыр мына ушундай бир короо кой Шамил мырзаныкы азыр түш болду. Койлор топтоду буюрса. Шамил мырзайым, келиң жакыныраак. Бир туугандардын эң улуусу. Алейкум ассалам. Кемин, Кичикемин. Кемин району, Кичикемин айыл. Кемин району, Sarыкүнгөй жайлоосу, Кичикемин айыл. Бул жайлоо, сиздер? Жайлоо, жайытта турабыз, жайлоо. Сизде канча кой бар эми буюрса? Азыр туар койдон 220 кой, козу, ургач козу 100 козу. Так, туар койдон 220, ургач козу 100. Бол. Быйылкы кочкорго коюла тургандар 220 бар. Күзүндө 220 кой качат буюрса. Качат буюрса. Машалла. Эми корооңузду кышында келип бир тартканбыз. Короодо сизде өзүңүздө чарбачылыкта эмне жаңылык болуп кетти? Жаңылыктардан ошол быйылкыга жаңы кочкорлордон алып келдик ошо. Кайсы линия, кайсы кочкордун балдары? Бирди Шарпейдин баласын алып келдик. Бирөөнү немеден алдык. Улан Байкенин короосунан Буландинин баласы. 80-ин беребиз. Широкинин баласы бар. Широкинин баласы бар. Быйыл ошол 3 иштик. 3 кочкор, 220 койго, 220 койго. Мындайча айтканда, ар бир кочкор 65тен кой карайт экен да. Жок, 73тен болуп калабы? 73тен болуп калат. Буюрса 70-70тен карайт экен да. Пробныйга да коюп калышыңыз мүмкүн да, жаш козуларга. Жаш козулардан болуп пробныйга коюп. 70 экен да, дүңүндө. Могу эне койлор. Матышна поголовье. Бул кишиде эски картан койлор да бар экен. Алар тип башка. Жаш койлор, орто жаштуу койлор моундай типте экен. Андан кийин эски типтүү койлоруңузду бир көрсөтөлү, мындай селекция кочкор менен оңогон койлоруңуз. Мына койду бир карайлы, мына жүн тазарган, көлөм башка, красота башка. Мына койлор бир башка. Анан быйылкы туулган козулар өзүнчө бир башка да мына. Мына козун тутсунчу мына, мына козун. Эми жаш эне койлор менен мына мындай жаш эне койлор менен мына токтулардын айырмасын эмне деп ойлойсуз эми? Кайсыл жери булар өзгөчөлөндү? Булардыкы өзгөчөлөнгөнү белдери узун болот экен, кулактардан тыштап атат. Кулак узун, кулак узарып кетет, аны немен жаткан жери башкача болот экен. Курсак, төш жаткан жерлер, жоон жолду, жоон болот. Мойну узун, Мойын буттары жоончу өткөн. Мойындары узун, башы дагы башкача. Гарбанос, уже. Мурдакы эски койлордуку мындай тумшуктар ичке болот да. Мына жаш койлордон да турабы, муналар уже башка, быйылкы ургач козулар бир башка. Картаңыраак койлорго келеличи эми, мурун эски типтүү койлоруңуз. Эң эски типтүүлөр муналар экен, өзү, Мына койлорчу. Муналар, Эң эски типтүү. Жапыз экен, Булар жапыз, Мынау дагы, мына койлор жапыз. Булар уже жаш койлор. Бул мына койлор, эски койлор. Эски типтүү. Кандай, жалаң кочкор менен оодардыңыз? Жалаң кочкор. Жака кой деле неме болгон жок, ошол. Кой деле кошулган жок, башында алган бир аз койлор бар эле, ошону менен эле
кочкор алмаштырып, жакшы кочкорлордон кошконго аракет кылып, ошол кочкорду которуп отуруп ушул немеге келди да. Эми алдыга кандай план, эми кантип өзгөртөсүз корооду? Эми алдыга азыр аракет кылып атабыз, дагы деле ошол жакшы кочкорлордон алып, ошонун арасынан жакшы койлордон тандап алып, ошолорго жакшы кочкорлорду кошсок. Мындай корооду кылдоонундагы мындай таржымалдары ар кимде ар кандай да. Кээ бирлер жалаң кан куйт, кээ бирлер тазалыкты куйт, кээ бирлер параметрди куйт. Сиз эми кайсы этапка жетип калдыңыз? Эми азыр бизге могу жоондук менен азыр немеге караш керек болуп атат, бир аз кулакка кыскараак болуп атат да. Кулак менен жоондук, жоондукка иштеш керек. Тазалык, бир типтүүлүк негизи могу жаш чоң койлоруңузда уже сакталып калыптыр, почти. Жаш койлордо кийинки поколенияларга уже келип калганга окшошуп калды да. Анан ошого деле дагы иш көп да эми. Бирок канды токтотпойсуз. Жок, канды токтотпойбуз. Иштейсиз эми кан менен. Кан менен иштейбиз. Сизде негизи бул жерде бир 5 типтүү мал тапса болот экен, Многу типтүүлөр бир башкача экен. Бул башкача. Мунун жанында Многу типтүү койлор бир башкача экен. Многу менен многу типтүү окшош экен. Анан сизден бир тип мындай чоңураак болуп, многу койду айталычы, мына жашыраак уже, 2 тиш, 4 тиштер, жоон. Бир тууган да. Бир туугандар. Мисалы, многу токтулар мына башкача параметр менен да многулар уже. Башка да. 2 тиштер. Многулар. Сиздики бир жаш поколение бар, күчтүүрөөк экен, Акыркы 2 поколение азыр жакшы болуп калды да. Высший. 2 поколение. 2 поколение жакшы болуп калды. Могу быйылкы козулар алардан да жакшыраак болуп атат да. Мына коздун кармасынчы мына. Ошо козуларды эми бир чистотаны дагы көрүп, Шамил мырзадан көрүп коюңуздар эми. Бул селекциялык жол да, мындай өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Мына козу менен биринчи типтүү койлордун айырмасы. Бир аз кармап туруң. Тети койлорду караңыздар, башка. Эми бул башка, бул сапатка өтүүнүн бир жолу да. Акыбети мына сапатка өтүүнүн. Бул козулар мына уже гарбаноз, тазалык күчтүү, белдери плотно мындай, калың отурган. Сөөгүн чыккан жерлер өзүнө чак, гарбаноз бар, тазалык бар. Мындайча айтканда азыркы талапка жооп бере турган базардык рыночный потребность жооп берет да ушулчу, ушу токтулар. Уже кулак дагы башкача болуп кетти, Кулактарынан да өзгөрүү, быйылкылар да башка. Быйыл мына вообще башкача экен. Бул эми ургачылары туугандар. Жана бир 3-4 чоң койду көрдүк. Результат көрсөткөн чоң койлор, жаш койлор. Бирөөсү тетик, баш чыгарып турат, Мына койлор башка да, эми баары бир ушу койлор. Старотипный мынаулар жаңы типтүү, мына топтулар жаңы типтүүлөр. Шамил мырза, эми эркек козудан сөз кылсак, кайсы жыл сизге мыктыраак болду? Эркек козу быйылкы жылкы жакшы чыкты. Башка жылдардан. Башка жылдар арасында быйыл. Себеп? Не таасир болду? Кочкорбу, койбу? Кочкор. Кайсы кочкорду койгонсуз? Тимур байкенин муросунан алып ошо Широкийдин баласын кошкон. Широкийдин баласы. Широкийдин баласы. Мурун мынчалык күчтүү кандан коюп көргөн белеңиз? Мынча күчтүү койбогон. Кошконбуз, бирок эми ал учурда немени точно кайсы линия экенин билбей калганбыз. Параметрине карап алгансыз. Параметрине карап короодон алганбыз. Ошол немесинен сураган элек. Кайсы линия экенин. Кочкор күчтүү кошкон. Ошол убакта бир өзгөрдү. Анан ортодон дагы бир пауза болуп калды да. Токтоп калды. Андан кийин ошол Тимурбайкеден алып Широкийдин баласын кошкондон кийин жылдакыдан результат башкача көрдүм. Эми бака тектүүдөн тектүү туулат дейт го. Эми неге келип токтодуңуз эми? Эми баардык талкайчу нерсе неден болот экен? Өзгөртүүчү нерсе, мына токотер жери неге токтолуш керек экен? Кандан болот. Кан кууш керек. Кан күчтүү болсо, жакшы кочкордон алып кошсо, жакшы кочкордон жакшы эле коз чыгат. Азыр эми койлорду оңош керек. Койду оңош керек.
кочкорсуз кой оңош кыйын. Кочкорсуз кой оңош өтө эле кыйын болуп калат. Эми сиздин кароо шартыңызга келели. Бул жер нак кой жайыт экен. Сиздин жайлооңузга сөз жок. Кой семиз сизде. Козулар семиз. Сууктуктан эми жүдөңкү көрүнүп атат, бирок мыногу козуларды сойсоң былт жет булар негизичи. Катуу. Мына мыкталган эт да. Бош эмес. Койлор семиз туугандар. Арык көрүнөрө жүдөңкү болуп, бирок на самом деле сойсоң катуу чыгат. Кеде базарга жайлоодон түшкөн койлор келет го, териси чоюлбайт. Ал эми ылдыйды ат көрүнүндө кармасаң терisi чоюлуп кетет, ал бош болот. Негизи семиз экен. Кыштоо баягы кышта көрсөткөн жер, кар турбайт ал жерде. Кургак болот. Кыштоодон кыйналбайсыз негизи. Тоyut кандай сизде? Тоyut биздики кыш менен ошол аңызда жайлап, ошону менен биргелип да. Ем чөп, анан өзүбүз ушул баягы дыйканчылык кылганга картошканы атып коптор. Кайсын туутtu кандай өткөрөсүз? Туут маалында короодо болот. Бир аз күндүзгүсүн жайылып, короодо ошол жем менен. Эми төлдү ар ким ар кандай алат. Кээ бирлер мани берет, кээ бирлер мани бербейт. Айрыкча кымбат коз саткандар төлдө койдун ден соолугун карап, коз туулганын карап туруп жакшы мани берет да. Сизде бул кандай эми? Туут маалында ошол кадимкидей еждисоодо болуп, эртеги күнүгүсүн карап. Койчуга таштап коюп өзүңүз? Жок, өзүбүз ошол жакта жанында карашып, жардамдашып. Ошол жардамчылар болот, алардын жанында болуп. Эми алар да чарчайт. Жардамдашып. Эми карашып, эми ошончо аракет болгондон кийин эми ошо аракет кылыш керек. Эң оор мезгил туут мезгил. Ошол маалда бир аз кичине кол кармайт. Калган убактарда жеңил эле. Туугандар, койго шарт түзүш керек. Койду жайлоолотуш керек. Мындай панелди коюп алыңыздар. Муну көп жерде көрдүм. Короче, ким койду кымбат сатып, элге көп аралашып, көп жерди көрүп жүргөндөргө барсаң ушундай коюп коет экен да. Бул безопасность. Кечкисин жарык болот. Боз үйдөн чыксаң, карасаң койлор көрүнүп турат. Ит куш деле жарык жерге жолобойт дегендей. Жарык жерге жолобойт ошол. Эми безопасностьты кандай карайсыз сиз? Караш керек да ошончо. Ит куш калдырбайсыз? Жок. Пока Кудай сактасын, быйыл алдырган жокпуз. Демек сизде жайлоо, тоют, бүт баары жайында экен, болгон сиз вложение түркө кочкорго кыласыз. Кымбат кочкор сатып алганга аракет кыласыз. Кан кууп дегендей. Эми күчтүү кандуу кочкорлордун балдары кымбат ачыгын айткан. Бирок чыдаш керек. Чыдаш керек, ошого сабырга чыдасаң. Тектүү кочкордон урсаң тектүү туулат да. Эми койлор атамдан өткөн дедиңиз, сиз, Бул койдун негизи башталыш башы чоң атам баккан да. Чоң атаңыз бакканда ошол баягы өзүбүздүн эле кыргыз койлор жүктүү чоң койлор болот эле. Эски кыргыз койлор. Эски кыргыз койлор да ошондон багылган. Андан кийин атам чоң атам өткөрүп анан ошондон атам ушундай болуп ошого жеткирип берди бизге бир туугандарга. Эми бир туугандар улус катары сиз алып атасыз көзөмөлгө. Улус катары көзөмөлдө ушул бир туугандар менен биргеликте аракет кылып атабыз. Сиздин негизги принцип тоyut менен камсыздоо, анан жакшы кочкор издөө экен да. Эң негизги ишиңиз, буюрса мына камсыздоону анан кочкор издөөнү келтирет экен. Аз бул жакта экиниси жүрүң. Жаш токтуңузду кармады окшойт. Токтуну кармады. Мына эски типтүү койлор да, мына уже башкача. 3-4 5 жаш болду. Бул токту. Мына жерде токту 2 тиш, параметр где-то 88-90 токту мына туугандар. Точно 88ден бийик. Минималдуу түрдө 88 чыгат. Тишти көрсөтүп коюңчу. Болду. Бул быйыл качапта буйрса? Быйыл кочкор бойлап. Мына параметрди көрүп атасыздар. Семиз, шыйрактын узундугу, моюн баштар, куйруктун идеалдуулугу. Шамырда сиз ургач сатып албайсыз да, жалаң өзүңүздө? Жок, ургач сатып албайбыз, өзүбүздүн койлор. Только кочкор сатып алабыз. Болду. Койгон кочкорлоруңуз линиясын бирез жаттап каласыз. Ошол линия кубалаганыбызда бизге деле мына 2-3 жыл азыр баягы жакшы немелер чыкпадыбы интернетте.
жайлы. Буга чейин баары билбейт элек да каякта кимде эмне бар экен. Тагыраак айтканда кымбат кочкорго өткөнүңүзгө 2 жыл болду. 3 жыл болду. Ага чейин параметрине карап эле алып. Ага чейин параметрине карап алганбыз да. Жолдон кетип барат, жолдон көрүп калат эле. Сиз буйруса уже 1-2 жылдан кийин койлорду бөлүп койго бөлүп ар кандай кочкорго канын алмаштырып коет экенсиз да? Азыр пока что бир эле коюп жибересиз азыр. Жок, азыр быйылкы жылга ошондой пландап атабыз да. 3 кочкорго бөлүп туруп өзүнчө кошуп. Ошон кайсынысы ургачын жакшытайт, кайсынысы эркек жакшытайт. Сиз кандай коз иштейт ошону көрөлү. Кайсы кочкордун балдарынан кийин кантип бөлөсүз? Кадимги эле бирка менен бөлөсүз да, жээн мененби? Буга чейин карап бирка менен бөлөт элек, эми быйыл бирка болгондо бирка үзүлгөндө аралашып калат экен. Анан ошого бир башкача бир неме ойлонуштура алдык. Бул селекционерлер память өтө катуу болот, билесизби? Барсаң алардыкында өлү деген 10-15 кан жатат да. Анан 15 түрлүү кулагында меткасы бар булардынчы, анан адашпайт. Баш шахмат ойногондой билип турат да, аралашып кетсе дагычы. Ошол нерсе менен караш керек болот азыр. Сиз дагы бирка менен бөлүп. Сиз биринчи кадамдарга секирипсиз же шахматтын, Эми барган сайын кан шахмат болот. Анан дейм, муногу жашыл турган болсо мунун кызы, бул кочкордон качкан, мунун кызы бул канга өтүп кетти, буга бул кочкорго бул кандар аралашып кеткен, бул болбойт деп анан бөлүп иштей баштайт агам. Койлорду көрдүңүздөр, селекциялык бирка болгондо баягы бирка илинет экен, үзүлөт экен, билинбей калат экен да. Кайсы экенинчи. Энге өтөт экенсиз, буйруса. Анан энге өтүп ошол акырын 3 кочкорго быйыл ошондон баштап көрөлү деп атабыз. Үчөөнө 3 бөлөк кылып бөлүп кошуп. Кийинки жылдан баштап мунун кыздары бул деп туруп, анан кыздарына карап иштей баштайсыз. Бин кочкор сатсаң дагы, ургачы коз сатсаң дагы мунун баласы, мунун кызы деп мындай далил менен көрсөтүп берген деген. Буюрса планыңыз жакшы экен. Кезекте эми эркектерге берели. Ургачыңызды көрдүк. Ар бир короодо биринчи ургачын караш керек. Энеден да зависит этет. Бирок энесинен караганда кочкор күчтүү болуш керек. Эми энесин да көрүп коюш керек негизи. Машалла мына койлор. Эркек козлар ушуга чейинки бакканыма караганда быйыл эң мыкты төл алдым дейт Шамил мырза. Азыр эркек козларды көрөлү. Канча эркек козуңуз бар? 80 бар. 80 баш? Мына жакта 80 баш эркек козу бар экен. Таза суу. Мына суу сагынгандар болсо Бишкек жакта ала барайын айтып коюңуздар бакалашкага. Мына сууду. Чийки суу болгону менен буда не деген минерал заттар агып атат. Бул сууду ичкенден кийин кран суун тоотпой койсуз да. Машалла мына. Широкийдин неберелери. Ана алсыраак айдайлы. Шамил мырза, не өзгөрдү быйыл Широкийдин баласын койгондон бери? Широкийдин баласын койгондо быйылкы козлардан байкаганым ошол төш менен арткы немен жатышы бирдей, белдин тегистиги кулактан баштан айырма болду. Экстерьерден айырма болду, биринчи кезекте. Өңдөнчү? Өңдөн дагы берди айырма. Эми баягы бизде койдо анча таза неме жок болгондуктан бир аз кичине кой жакка да тартып атат да. Бирок сиздики негизи таза эле жүрөт, баягындай өтө темный эмес. Рыжий койлор экен да. Так, мына караганда жакшы да. Быйыл жакшы. Результат көрүндү да быйыл. Шеп, эми бир жакшы козулардан бирдекини көрсөтүңүздөр. Мына жерде туру мына кашынып аткан, анан мына туру мына туру. Мына козу Широкийдин небереси мына. Мына чекеде баскан. Мындай коз көп экен эми кирген эле ушуларды көрдүм туугандар. Мына бирөөсү мына ол. Быйылкы козулар Широкийдин неберелери. Баягы ширактар жоон болду. Жоондуктан да берет экен да. Жоондуктан мына каштан танка мына. Ош жактан каштан издегендер болсо, мына танка козунда бир вариантка карап көрүңүздөр. Так, мына козда эмнени көрүп атам? Агам айткандай көкүрөк менен арты бирдей. Акмак жок,
баш бар, көкүрөк бар, белдин түп-түздүгү, узундугу, куйрукта көрүп атасыздар. Широкийдин өз куйругу бир аз түшмө негизи. Малдарын канча түшпөптүр. Эң жоон козу ушул окшойт, Машалла. Жапай экен козуларычы. Машалла, мына каштан козу кайсы мезгилдеги төлдөр булар? Марттагы. Март айындагы. Ол коюп жүрө бериңиз. Эң жоон, өтө жоон кара козу мына ушул короодогу. Эң жоон. Мына козу дагы узун. Жакшы козу экен мына дагы. Щетка жүн. Жайлоодо сөз үстүндөгү жүн басат. Ылдыйга бар түш менен агып түшөт мына булар. Козу жүн. Агытың сен бир-эки козуларды ары бери айдап. Буларды сатасызбы, кандай кыласыз? Булар сатылат. Балдар сатылат. Балдар сатылат. Кеминден келип, мына сыйгыйда көрсөтсө болсо да экен, Акырын суютуп айдаңчы шеп, могу жака акырындан деп көрсөтүп турайын. Мына буруйда соң экен. Мына козу, мына кичинекей козу сап-сары, өтө таза мына козу дагы. Мына козу жашыл бирка менен мына козу да таза. Бул дагы мына баш конко, мына дагы сонун козу. Мына дагы сонун болот, чоңойсочу, мына эң гарбаносу. Куйрук дагы ачык. Мен сиздикиден бир нерсени кармадым. Корооңузда аккан куйрук жок экен, анан дутуй куйрук жок экен, негизинен. Өтө аз экен. Өтө эле тартылма куйруктар инеси жагынан ушуну тартты. Мына сары козу. Мына сийип аткан козуларды жана көрсөттүм, Мына козу бар экен мына. Мына кулак акма. Мына да өтө сонун козу, билимсизден ушул. Ана мына козу бар экен, Мына козу да өтө сонун экен мына. Мына сары арыкчы мына ушул. Ушул. Жок, жанындагы, мына кетти мына. Алан жанында, акбаштын жанына кетти. Жалбырак кулак козу мына. Тумшугу чоң, жагы узун. Бирisa гарбаносый боло турган козу. Рыжий, баштары агыраак, өтө сары эмес, лимон цветте. Куйругу ачык куйрук экен. Разрез жок, бирок ачык куйрук. Бул биринчи төлдөрдөн экен мына. Шамил мырзанын короосу. Көкүрөк мындай. Мына козу бели узун. Бул красота менен ойной турган козу экен мындай. Короо красотаны ачып алайын, белин узундугун кошоюн, кулак башын моюнду кошоюн дегендерге афган типтүү кочкор издегендер болсо ушуну көрүңүздөр. Коюп жүрөңүз. Кана агытайынчы. Чыга берсин бир. Көчөдөн басканына көрсөтөлү. Кош. 80 эркек козу бар. Буларды качан алып чыгасыз? Булар кой менен жогулачат, мына күн жылуу болсо. Примерно кайсы айдан баштап түшөт? Сентябрдын 20-сына чейин отурабыз деген. Күн жылуу болсо, Күн жылуу болсо. Күн сууктап кала турган болсо сентябрдын башында түшөбүз. Эми мындай кылалы. Козуларды бир суюлту айдайлы. Акырын айдап бир чубалтсын. Азыр биз жайлоодобуз. Уруктукка кочкорлор, былтыркы кочкорлорунан алып калгандары бар экен. Ошолор дагы сатыкта. Ылдый үйгө барып туруп көрсөтөбүз, кеминге түшүп туруп. Акырын. Сиз мойтке туруп чубалтып койбойсуңуз. Азыраактан өткөрүп. Кандай козулар? Комментарийге жазыңыздар негизи. Шамил мырзанын короосу жылдан жылга кылданып келип атып, кышта көргөндө былтыр козулар мынчалык деңгээлде эмес болчу. Өзү деле моюндап атат. Өткөрө бериңиздер. Машалла. Сандан сапатка деген ушундай. Корооңда жалаң ушундай козу болсо кандай жакшы. Эң эле начар козулардан бири ушулар экен. Эң гарбаносый мынага кетти. Мына жашыл билканын баары широкий неберелери экен булар. Шамил мырза, эми экөөбүз көрсөтө турган
Koçkorlar kaldı. Atalar bular. Buların atalarını görsetölü. Satыкka çıkan çoң koçkorlarımızды görsetölü. Эки тиш koçkorlar var. Ошол эки тиш koçkorдун аталары бар. Sizde uruqtuğa жарабай турган менин көрүшүм боюнча 3 koçkor бар экен. Экиси бири акбаш. Бирок башка бирок чыккан жок сизден. Болду, бирөкөө сойду. Бир 5% бирок. 5% койсо. Негизи сезыйлар деле бул бирака жүрбөйт эми негизичи. Бирок азыркы талап менен сызы эч кимге кереги жок да. Ошон үчүн эми акбаш же ала була эмес да булар. Сезыйларда бир убак келгенде атаа чыкса керек. Мына кара коозу, мына широкинер өтө гарбоносый, башкача кооз экен. Машалла. Туугандар, биз жайлоодон бир рет көрсөттүк. Алсаңыздар ушундай фермерлерден алыңыздар. Көрүп билип алып атасыздар. Энесин атасын көрсөтүп атат. Акырын энем баасын тактайм. Шамил мырза, буларга баа кандай болот эми? Тандап алабы, дүң алабы? Булардын баасы ошол ар кандай болот эми тандаганга жараша. 20-25 миңден өйдө көздөйт атабыз. 25 миң сомдон өйдө, Өйдө. Мунага ала баш менен эки сыйдан сырткары. Браттарын алса аласың. 25 миңден өйдө. Эң алды кандай болуп калышы мүмкүн? Алды 100 миңге чейин. 25тен өйдө, козулар. 25 миң сомдон өйдө. Эркек коз кочкорлорун сатыпка койду буйруса, көрүңүздөр. Энелерин көрдүңүздөр, жайлоодо жүргөн жеринен көрдүңүздөр. Койлордон да сатылат да. Койлордон? Эмне бар сатыкка койлордон? Койлордон азыр быйылкы кошо турган ошол жана айткан 3 кочкорго кошуптур. Анан ошонун арасынан саттык. Бираз жашы келип калган койлор бар. Жана анын немеге туура келбей. Тандалган койлор сатылат. Тандалма, соттолма койлор, 30-40 баштай тандалма койлор сатылат экен. Буларды кочкорлорго качырып берип сатам дедим. Кочкорго кошуп качырып берип. Өзүм кочкорго качырам дегендер болсо, байланышып көрүңүздөр. Примерно баягы мен айткан стереотипный койлор кетет да. Баягы кызыл койлор, Стереотипный койлор кетет экен. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп баалашасыздар. Биз баягы башында көрсөтүп атпадыкпы ошондой койлор. Ал эми козуларда сатыкка экен, көрдүңүздөр. Биз ылдый корого келдик. Бул Шамил мырзанын былтыры кочкорго коюлган. Тагыраак айтканда, мурда жылы коюп, былтыры төлүн алган эки кочкору түбү кара балтадан келген. Кайсы кочкордун балдары эле булар? Кешан. Кешен кочкордун балдары. Жашы канчада? Азыркы учурда 3,5 жаш. Жашка 4 жаш. Жашка 4 жаш, учурда 3,5 жаштагы кочкорлор экен. Кочкорлорду көрүп турасыздар. Параметрлери 97, бирөөсү 97, бирөөсү 98. Бирдей эле экен да. Экөө бирдей эле да. Кулактын узунлуктары бирөө 19, бирөө 20. 19 деп койсо. Эми жүнү өсүп кичине кыркып койсо сонун көрмөк экен, Бул эрте жазда кыркылган. Эрте. Бул экөөнүн балдары мына болор, эки тиштер, Эки тиштер ошол былтыркы кол. Жанак койлордун балдары. Жанак койлордун балдары. Так, бул балдары мына. Келестер көрөсүздөр, балдары менен ушу жерден көрүп, мына ушу эки тиштер дагы сатыкка экен буйруса. Аталары да сатыкка экен. Булар мурун иштелип бүттү эми. Проверенный кочкорлорду мына төл берген мына балдарын көрүп турасыздар. Эки тиш балдар. Ушундай эми бала берген, ушундай төл берген кочкорлорго кызыктар болсоңуздар азыр. Бул кочкорлор сатылды. Ден соолугу жакшы, Ден соолугу жакшы, ичип жеши. Канчага коесуз бааларын? 100 миң. 100 миң сомдон, Ал жагын сүйлөшөсүздөр туугандар. Сүйлөшөбүз, содасы бар. Балдарыны бираз акырындан чыгаралы, элдер көрсүн, суюлтуп. Мына эки тиш балдар экен. Бул кышында биз келгенде булар кооз болбочу туугандар, мен келгендечи. 6 айлык, 6-7-8 айлык козулар болчу булар. Азыр булар 1,5 жаштагы кочкорлор да. Айдай бергиле. Акырындан. Суюлтуп көрсөтөлү. Мына туугандар. Эки тиштер.
Охо. Бер айдан. Шамил мырза, бұларды неге алып қалған негізі? Бұларды ошол багып, даярдап саталды алып қалғанбыз. Отборныйлар. Отборныйлар. Қанша баласы бар бұл жерде? Бұл жерде 14 баласы. 14, ә? 14 баласы бар екен. Бұл ылдыйық айылында тұрады. Бұл кичикемин айылы туғандар. Көрүсө, машалла, жакшылары бар екен. Әркімге әрқандай вкус, әрқандай взгляд менен, көрүнүшү менен ушу козулар туру. Жаккандар болсо байланыш көрүңүздөр, мына аралап көрүп, кайсы көзгө илешип атат. Мына бираз суюлса жакшы болмок. Могул жерлерди кичине суюлтуп ачып көрсөтөйүн эми. Бирек чочутуш керек окшойт, э? Ары бери чачырап. Кой бер. Бер айда эми. Бер акырындан. Шамил мырза, буларды кандай кылып алсак болот эми негизи? Сатыкка, уруктукка. Келип көрүп, карап, сүйлөшүп баасын. Жаккан тандап алып кетер. Жакшылары канчадан болушу мүмкүн? Эң эле жогорку баасы 70 болот. 70 000 сом, эң жогоркулар. Эң жогоркулары 70 000 сомдон экен. Кочкорду мына бул жерде бирак жок, э? Жок, бирак жок. Куйругу кыйшык-мыйшык. Бирок сиздикинен бая айттым го, козуларыңыздын куйругу бүт мындай көтөрүлмө, ачык куйрук экен, э? Бул койлоруңуз ошондой окшойт. Тым кой ошентип бир-экиден өтсүн, мына карап, көрүп. Мына кайсы кочкор жакты деп скриншот кылып белгилеп, Шамил мырзанын WhatsApp-ына жөнөтүп, дагы бир айдасын, э? Бир айда койду. Көрө албай жаткандар көрүп алсын. Мончоктой болгон окшош коз кочкорлор саттыкка чыкты. Бул кочкорлордун арасынан жакшысы бар, мыктысы бар, ар кандайсы бар. Өзүңүздөр көрөсүздөр. Не кармап көрсөтөйүн деп атасыз? Кармашы сен ошону. Кармашам. Параметрлерди бөлүп көрсөткөндө баары башкача болот. Мына ушу сатыкка да жалаң эркектер ушулар сатылат экен. Азыр кийинки жылга кандай кочкорлорду коет экенин аларда көрсөтүп коебуз, кечкири баратат. Мына коз кочкорлор где-то 90-дун төгөрөгү мына кочкорлор. Куйрук чөтки, өң таза, кулак башы ачык, өзүңүздөр көрүп турасыздар кочкорду негизи. Жаш кочкор бакса келип кетиши мүмкүн. Кочкорлоруңуз бирок арык экен, э? Арык. Бирок өлө рабочий состояние деген да запар. Иштей турган формасында да койсо болот экен. Мындан семиз болгондо дагы кочкорго кыйыныраак болот. Туура. Семиз кой менен семиз кочкор карматыш кыйын анткени баягы трубаларды май басып калат дешет. Муну кой менен иштегендер жакшы билет. Мына мага кочкон кочкор калыбек, оң сол бутунда калып турат. Бул мага эмнеси менен жакты? Арык, мойын узун. Биринчиден, башы гарбаноз. Өзүнүн фигурасы өзүнө чак. Ичке узунураак. Мындайынан да жакшы. Суагай нерселер мага жагат. Бул менин вкусум тугандар. Куйругу да тартылып турат, разрези менен чөтки, ачык куйрук. Мындай кылганда мойын баштары узун. Суагай. Суагай дегенде түшүнөт тугандар. Түшүнгөндөр бар, түштүк тарапта жакшы түшүнөт. Суагай бул узун келбеттүүлөр да мындай. Кана коюп жиберчи. Суагай. Тандап алса 70ке чейин патология. Кочкорго жараша каралары бар, төмөнүрөөк болсо керек. Келип жаккан кочкорго жараша содасы болот. Эми содаласыңыздар. Ушунан мен бир аз нан көрөйүн деп, Шамил мырзаны бир аз көндүрүп, оптом алып, сиздер майдалап сатып иш кылсаңыздар болсо да экен. Бирок жок экен да мындайча айтканда. Кочкор мына балдары тугандар. Коёндой окшош бар турум. Тектүү кочкорлордун балдары кийинки жылга даярданып атыптыр. Буйруса көрүп коюңуздар. Бул жерде Широкийдин баласы, Шарпейдин баласы, 80-дин небереси, 80-дин кыйын малдардын бири Бландиндин мына ортодогу баласы. Бландинге куюп койгондой окшош, бирок ачыгын айтканда Бландин ким көрсө мына Шарпейдин баласы экен. Бул Широкийдин баласы, башыда помполору окшош, атасына окшош, бою кыска экен, бирок жана жайлоодон көргөн килтеген козулардын атасы ушулар. Ушулай атасы, э? Кочкор канча? 92-93? 93. 93? Эмнеге козулар чоң болуп атат?
кандан болуп атат го, ошол өзү широкий, өзү эле кичикей болгону менен балдары чоң болгондой. Широкийдин балдары чоң а? Широкийдин баласы Шарпей, Грузин. Толтура баласы бар? Билбейм. Андай дейин десең, Широкийден бүт кичинекей туулат дейин десең, чоң балдары. Мына деле Шарпейдин баласы, Широкийдин небереси бул. Туурабы? Широкийдин небереси. Бул. Бирок Шарпейди Широкийдин баласы дейт. Блондиндин баласы 80 деле Тимур Байкеден чыккан. Короче, түйү бар эле Тимур Байкеге такалап кендиче этең, а? Айланып келүүчө бир жерге такалып экен. 80 кайсынын баласы болгон экен? 80 деле Широкийден дешет. Мен бирок сурай элекмин. Широкийден да укканмын. Рамис Байкеден сурап коюш керек экен, ошо киши эң көп колдончу. 80 Рамис Байке өтө көп колдонду. Мына туугандар 3 кочкор. Бул Шамил Байке сиз дагы кабардар болсоңуз керек, а? Ушу сапаттуу кой менен илгертен бери алектенгендер тез өтүштүн жолу. Экстереге карабай эле кой. Бирок атактуу кочкорлор прямой балдарын алып күчтүү туугандар ошолорду сакталат депчи. Атак мына мындай кочкордун балдары өтө высший мына. Атасын көрүп коюңуздар, мына атасын эми көрүп туруп кочкор канды түшүнбөгөндөр эмне деп жазат комментарийин Кудай билет. Кан түшүнбөгөндөр. Siz довольны өзүңүзгө? Мага жакты булар. Төлдү берди алып калдыңыз. Бирок бул чакамдыгын көрүп адамдар ойлонот да. Көргөн киши ишенбесе керек. Широкийда 94, 95, эң бас өтүсүң 94 чыгат дешет. Бул атасынан да кичирээк экен. Элем. Көргөн киши деле мындай ишенбесе керек. Мунун баласы эмес деп. Тимур Байкени өзүнөн алгансызбы? Тимур Байкени өзүнүн коросунан алып келгенсиң. Ким атаңыз менен? Атамдын көз чогуу барып ошоктон тандап. Сыр болсун үчүн канчага алгансыз кичинекей бар. Билейличи. Таң Тимурдуку космический баале дешет бар. Ошондо Тимур Байкебизге жакшылык кылып берген, бул кичине кичирээк эле. Арасынан эң бир баасын биленчи. Эч ким мында интернетке айтпайт да канчага алган Тимур Байкененчи. Эми сиз же Тимур Байке атып салабы деп ойлонот. Ошол муну кичирээк кезинде баягы арыгыраак болчу да. Ошол мезгилде Тимур Байке муну ушул биринчи барганыбызда сүйлөшүп отуруп ошону арзаныраак кылып 150 миңге алганбыз. Арзаныраак. Бирок арзан экен э? Тимур Байкенин коросуна салыштырмалуу. Эмне берген ошондо кичикей экен дегенсиз сиз барбы? Арык экен. Кичирээк экен дегенсизде Тимур Байке кошуп көр, кийин төлүн алгандан кийин анан айтасың деген. Тимур Байкеге салам айтып коюшуңуз керек экен. Шаарга өтүп атканда токтоп. Бирок үйүндө болбоду, 2-3 жолу кирип өзү менен учураша албадым. Атайын кирген эле ошону бар. Ойлон сомнение болду да, колдор түшүп чоңойгонго чейин, э? Чоңойгонго чейин биринчи кочкорду алып келип кое берген деле сомнение болду да мындан. Эмне болот эми, кандай болот деп. Чакан кочкор деп. Тимур Байке айткандан ошол Тимур Байкенин сөзүнө ишенип эле. Эми канча жылдан берки бар тажрыйбасы бар, көрүп жүрөт, билет. Бул эми Широкийдин ошол полеттогу мындайча айтканда сиз эң арткы балдарын алсыз да, мындай. Высшийлерин эми билип турабыз эми канчага кетишини. 150гө куйругунда карматпайт эми ачыгын айтканда. Ошол жылдагы эми мисалы Широкийди мурда жыл койгон болсо, былтыр туулган болсо, былтыркы полет, андан алдыңкы полеттер болот эми. Бааларды билип эле жүрөбүз. Широкийдин баласы кече жакын да мына 35 миң долларга сатылып турат. Таластар алды. 35 миң доллар менен муну салыштырып көрүңүздөр. 20 канча миңге бөлгө алып кетишти. Көп. Алдыңкы балдар эми жогору сатылат да туугандар. 150 миң. Жакшы. Машалла. Тимур Байке ошол жаңы башталып, жаңы неме болуп атат деп ошондо берген да. Тимур Байкеники ал кишинин мүнөзү булут сыяктуу да. Аны билебиз. Билбегендер эми булут дегенде бир туруп жакшы, бир туруп мүнөзү чатак деген нерсе да бул эми. Мындай. Тимур Байкени канчалык мен билем, жаңы баштоочуларга поддержка берет. Мындай мен угушум боюнча. Анан кээ бир каршылар бар да, алар жолотпойт коросуна негизичи. Андай баягы алып сатмай, арзан алып кымбат сатмай дегендерди жолотпойт. Киргенибизде ошондой Тимур Байке берген да. Жумгалыктар бүт көпчүлүк жаңы баштоочу, жумгалыктардан сураңыздар кандай коозуларды белекке берип, кандай коозуларды кандай арзан баада бергенин жумгалык туугандардан сурап коюңуздар. Машалла, сөз жок. Атак бул да блондинге окшош, бул дагы кичинекей болгон мен башы Широкийдин копиясы. А бул
Шарпейдин жагынын узундугу шарпейге окшош экен, э? Жагы узун да шарпейдин. Бирок чоңдугу баары билинип турат шарпейдин баласы. Муну Уланбайке таап берген. Уланбайке, Кара Балта, Чаловский деген. Ошо Уланбайке аркылуу таап берген. Блондиндин баласын болсо Уланбайкенин өзүнүн оросунан алган. Эми ушул үчөө иштейт. Быйыл ушул үчөө иштейт. То есть быйыл кийинки жылга качан даярдык көрөсүң? Кийинки жылга уже быйылдан баштап даярдык көрө баштайбыз. Эми буларды кийинки жылга козуларын көргөндөн кийин жакшы болсо дагы иштетебиз. Бирок деген быйыл кочкор кийинки жылга даярдык көрбөсөңүз кийинки жыл кеч дегендей. Кеч болуп калат да, быйылкы жыл, кийинки жылды быйыл дайынданыш керек болуп калат. Bir ay kalganda кочкор иземей жок сиздерде. Алдын ала эртерээк, бир жыл. Мына 2 жыл эртерээк дайынданыш керек эле, эмес ага жете албайт. Өз кочкорду негизи 4 жаштан же болбосо 3 жашка жеткирип алып анан койсо ыргытат дейт го. Желательно ошондой кылыш керек эми. Ал деңгээлге жеткичен сизге канча кочкор келип кетет буюрса? Сен ошого аракет кылмаса жетип калабыз да. Аракет кылсак болуп калат. Туугандар, биз мына көрсөттүк. Генетикада билесиздер, бир адамдын же жаныбардын башка нерсенин каны илимий деңгээлде изилденгенде 7-тукумуга чейин өтүп кете берет. 7-тукумда уже жок болот дейт да эми. Ошон үчүн тектүүдөн тектүү туулат деген бул кыргыздын бекерден бекер калган сөзү жок. Мунун пар кандай дейсиз? Айта кете турганыбыз жанагы сатылат деп аткан койлор ушул 3 кочкорго кошулуптур, анан кийин сатылат. Баягы бөлбөлө менен койлоруңуз да? Быйыл сатыла турган койлор ушул 3 кочкорго кошулат. Анан сатылат. Болду туугандар. Ушу 3 кочкордон качкан койлорду алсаңыздар болот экен күзүндө бир. Кайсы айда коесуз? Сентябрдын 20-сынан кийин коелат. Жайлоодон түшкөндөн кийин, Жайлоодон түшкөндөн кийин. Кочкорлор biraz su tuş керек экен, кочкорлор да. Даяр. Biraz бастырып, дыханиясын ачып. Бирок аргы экен, эти даяр экен бирок. Анча деле семиз эмес, эми орто эти рабочий эттер да. Эти даяр экен. Biraz дыханиясын ачыш керек экен, э? Biraz койго коюп коюш керек. Же кичине айландырып бастырып кеш керек. Талага алып чыгып 1-2 саат багып келип, эми мындай кочкорлорду ал жака алып чыккан болбойт. 1-2 койду коюп койсо булар кызыганып эле кууп койду дарыктатып, өздөрү дарыктап даяр болуп калат. Биз эми Шамил мырзанын бир күн кечке короосун тарттык, эс алдык, жайлоосун көрдүк. Мени сергиттик, терс комментарий окуп, нерв болгон, нервтер чыгып кетти. Буюрса дагы жаңыдан эс алдык. Шамил мырза, сизге да рахмат. Негизи жайлооңуздар өтө сонун экен. Ачык, тынч, малга жайганга жакшы, бир эле коктун ичи. Жайытка тынч да, жайлоо. Койго лайыктуу да. Кой жылкыныкы экен да. Кой жылкыга лайыктуу. Теп-тегиз сонун. Мо кокту экен могул жакта эле. Түшкөндө эле айылга түшөт экен. Качса да ошентен тутуп аласыздар да. Сиздер пост экенсиздер. Качса эле түз эле айылга кирип келет да. Башка жака кете албайт экен. Сиздерге да рахмат, тартып элдерге көрсөтүп. Эми сизден кооз алсын эми биздин катталуучулар эми. Сандан сапатка өтүңүздөр сиздер дагы. Широкийдин неберелерин алыңыздар. Широкийдин неберелерин алып уруктукка колдонуңуздар. Широкийдин балдары же неберелерин Тимур Байкеден алам десеңиздер, эми ал жака жаңы баштоочулардын тиши өтпөйт. Андан ала турган уруйун башка. Андан кымбат алса дагы алар актата алат. Сиздер дагы уруюңуздерге жараша акырындык менен канды көтөрүңүздөр. Анан $20,000, $30,000 мен Широкийдин небересин, Шарпейдин небересин каяктан алам дегендер болсо, мына высший болбосо дагы орто чарбаларга келип туруп, доступный, чөнтөк баада келип алсаңыздар дагы болот. Негизи изденсеңиздер бир жол табылат туугандар. Ошон үчүн биз видеобузду жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта калыңыздар. Шамил мырзанын эмгегине же болбосо чарбасына бир туугандары менен биргеликте багып аттыр. Өз оюңуздарды калтырып кетиңиздер.